إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Allah Subhanahu ve Teala Hicr Suresi'nin 9. ayetinde İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun. Allah Subhanahu ve Teala aytып атат, biz zikirdi түшүрдүк, жана biz ошол зикирди сактап калабыз деди. Inna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun. Biz zikirdi түшүрдүк, жана biz аны сактап барабыз деди. Бул аяттагы az-зикр, zikir деген Allah Subhanahu ve Teala'nın sözünün manisi bul mufassirlerden, alımlardan gelgendey bul Kur'an jana sünnet. Demek Allah Subhanahu ve Teala biz Kur'an'dı jana sünnetті jogoluudan, özgörүүдөн jana din düşmanlarının burmalap buzularынан сактап барабыз деп Allah Subhanahu ve Teala emne айтып атат. Allah Subhanahu ve Teala bul sözünde Kur'an'dı jana sünnetті jogolup je özgörüp ketүүsүнөн сактап өзүнүн кепилдигине алгандыгын баяндады. Demek musulman adam bilүүsү керек, Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem'din sünneti te bul dүйнө бүтүп кыямат кайым болгонго чейин жоголбойт, сакталып барат. Ар бир musulman адам мына ушул нерсени билип алуусу керек. Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem'din hadisi demek özgörүүдөн бурмалап ушу кандайдыр бир туура эмес нерселерден туура эмес нерселер кирип калуусунан сакталат экендигинин кепилдиги бул Allah Subhanahu ve Teala'nын сөзүндө баяндалды. Allah Subhanahu ve Teala Nabi sallallahu aleyhi ve sellem'di адамзаттын sultanı kılıp belgiledi, dayındadı. Jada kalsa paygambarlardın sultanı Nabi sallallahu aleyhi ve sellem. Jana oşonda ele Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem'din sözü, Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem'din sünnetleri adamzattın degeli adamzattın en abzelinin sözü bolup esептелет. Allah Subhanahu ve Teala Nabi sallallahu aleyhi ve sellem'di وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُ يُوحَى dedi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed hiç bir sözdü özünün oyunan, özünün könünün süylebeyt dedi. Al süylөгөн sözdün bardığı Allah Subhanahu ve Teala'dan gelgen vahiy dedi. Demek Allah Subhanahu ve Teala Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem'din sözün emne dep bayandadı? Vahiy dep. Özünün gelip atkan, Allah Subhanahu ve Teala'dan kelip atkan vahiy dep aytып atat. Emi biz uşul жерден билебиз, бүгүнкү темабыз ошол hadis ilminin жана ошондой эле
хадис алымдарынын ордун. Анткени биз хадис илиминин ордун билүүдө биз эмнени билип атабыз? Демек пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сөзүнүн ордун билип атабыз. Ошондуктан да биз сүннөт сабактары деген аталыштагы сабактарыбызда мына ошол пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүнүн, хадисинин айланасындагы маселелерди, баяндарды өтүп келүүдөбүз. Аллах субханаху ва таала Ал-Хашр сүрөсүнүн 7-аятында "Ва ма атакумур расулу фахузуху ва ма нахакум анху фантаху" деди. Пайгамбар силерге эмне нерсени алып келген болсо, ошол нерселерди алгыла. Жана силерди эмне нерседен кайтарган болсо, ошол нерселерден кайткыла деди. Эми биз Ал-Имам Ус-Сам'ани рахимахуллах жана башкалар айткандай, биз ошол пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам буйруган нерселерди кантип билебиз? Кайсыл жол менен билебиз? Жана ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам кайтарган нерселерди биз пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам буйруган нерселерди ошол хадис илими аркылуу билебиз. Хадис илими аркылуу Наби саллаллаху алейхи ва саллам кайтарган нерселерди билебиз. Бул жерде айтылып аткандай, "Ва иннама юсалу иля залик ва ю'рафу бит-таталлуби ва-ривая" деди. Ошол пайгамбар кайтарган, пайгамбар буйруган нерселерге эмне талап кылуу менен, үйрөнүү менен, риваят менен, вал-бахси ва-танкири анху изилдеп, ошол хадис илими менен алектенүү менен билинет деди. Демек хадис илиминин орду жогору экен. Анткени хадис илими бизге пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадистерин үйрөтөт. Ва-тасхихи лаху деди. Пайгамбардын хадистерин сахих же сахих эмес деп, тастыкталган деп, ошол тастыктоо менен эмне деп атат? Ошол изилдөө менен ошол жолдорду изилдеп, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадистерин карап изилдөө менен билинет деп атат. Ошол Аллах субханаху ва таала буйруган же кайтарган нерсе. Демек хадис илиминин орду шариятыбызда мына ушундайча жогору турат. Жана да пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Имам Малик рахимахуллах өзүнүн Муаттасында жана Ал-Хаким өзүнүн Мустадракында чыгарган хадисинде айтып атат: "Инни кад халлафту фикум шай'айн" деди. Мен силерге өзүмдүн артымда эки нерсе таштап кетип атам деди. Эки нерсени таштадым. "Лан тадиллу абадан ма ахадтум бихима" деди. Ошол экөөнүн кармансаңар, алсаңар өзүңөргө эч качан адашпайсыңар деди. "Ва амилтум фихима" деди. Ошол экөөнү амал кыла турган болсоңор, силер такыр адашпайсыңар деди. Кайсыл? Китабаллах ва суннати. Аллахтын китеби жана менин сүннөтүм деди пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. "Валан ятафаррака хатта ярида алайял хауд" деди. Бул Куран менен сүннөт эч качан ажырап жоголуп кетпейт деди. Мага кыямат күнү менин көлмөгүмө келгенге чейин деди. Демек Куран менен сүннөт ошол пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга жолукканга чейин өзгөрбөй сакталып барат. Демек биз азыркы хадисте белгилүү болгондой эмне хадис илиминин жогорку даражада илим экендигин билип атабыз. Хадис илими менен биз эгерде кармана турган болсок, эч качан адашпай турган эки нерсенин бирин үйрөнүп атабыз. Ал пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтү, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадиси. Ал-Имам Зухри рахимахуллах айтып атат: "Ал-хадису
zakarun dedi. Hadis ilimi bul эгерде илимде илим дагы эркек анан аялга бөлүнө турган болсо деп атат, мааниси ушундай да. Демек хадис илими бул илимдердин абзели эркеги деп окшотуп атат. Юхиббуху зукурур риджал dedi. Hadis ilimin kişilerden erkekleri жакшы көрөт dedi. Hadis iliminin жогорку даражадагы илим экендигин баяндап атат. Абу Асим ад-Даххак ибн Махлад рахимахуллах айтып атат: "Мен талаба хадал хадис фақад талаба а'ла умури дуния" dedi. Kimde kim hadis ilimin talap kıla turgan bolsa dedi, al adam bul dünyadagi eng jogorku ilimdi talap kıldı dedi. Fayacibu an yakuna hayran nas dedi. Demek oşol hadis ilimin talap kılıp atkan adam dagı adamdardın eng jakşısı boluu керек dedi. Mınaki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din hadisi menen alek boluunun darajасы. Biz урматтуу мусулман бир тууган сүннөт сабактарын үйрөнүп, же болбосо Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадистерин үйрөнүп, ошол хадистерди жеткирүүдө биз эң сооптуу, эң эле абзел болгон амал менен алектенип аткан болуп эсептелебиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сөзүн үйрөнүп, жана биз хадис илими менен алектенип атканыбызда биз жанагы айтканыбыздай адамзаттын султаны болгон Наби саллаллаху алейхи ва салламдын сөзү менен алек болуп атабыз. Ар бир мусулман адам пайгамбардын хадисин үйрөнүп атканда мына ушул нерсени өзүнүн эсине келтирүү керек. Мына ушул нерсени ойлоп туруу керек. Biz Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадисин үйрөнүп атканда биз жөнөкөй адамдын сөздөрүн, же ырларын, же анын жазган кандайдыр бир макалаларын үйрөнүп атканыбыз жок. Biz адамзаттын эң эле абзели болгон Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сөзүн үйрөнүп атабыз. Biz ошол пайгамбарыбыздын хадисин жеткирип атканда да билип коюшубуз керек. Biz сөздөрдүн эң эле шарапаттуусун үйрөнүп атабыз. Демек бизге мына ушундай нерселерди билүү менен хадис илиминин мартабасы, даражасынын жогорку даражада экендиги бизге билинет. Жана ошондой эле бул жерде айтып атат, шарияттын өкүмдөрү Куран сүннөткө курулат дейт. Шариятта кандай өкүм болбосун, Куран сүннөткө негизделет. Эми бул жерде айтып атат: "Ва қалибул ахками баянуха ва тафсилуха фис сунна" дейт. Эми ошол шарияттын өкүмдөрүнүн көпчүлүгүнүн баяны жана чечмелениши эмне деп атат? Сүннөттө келет деди. Эгерде биз намаз кандай окулушу керек экендигин карап көрө турган болсок, Куранда келген эмес. Куранда багымдат намазы 2 рекет, сүннөт 2 рекет парыз, бешим намазы 2 рекет сүннөт, же болбосо 4 рекет сүннөтү бар, 4 рекет парызы бар деп мындай келген эмес. Асыр намазы 4 рекет парыз, шам намазы 3 рекет парыз, 2 рекет сүннөтү бар, куптан деп мындай келген эмес. Кенен баяндары. Булардын бардыгы Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын суннасында, пайгамбарыбыздын хадисинде келип атат. Бул жерде мына ушул нерсени айтып атат. Демек биз бул нерсе менен дагы хадис илиминин жогорку даражада экендигин билебиз. Жана ошондой эле биз хадис илими менен, сунна менен алектенип атканда биз билишибиз керек. Биз ошол хадисти үйрөнүп жана жеткирип атканыбызда бул Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга болгон ыкластуу мамиледен болуп эсептелет.
пайгамбарыбызга болгон насихадан болуп эсептелет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде ад-динун насиха деп айтты го. Дин бул таза мамиле деп. Дин бул ыкластуу мамиле деди. Дин бул насиха деди, насихат деди. Насиха деген сөздүн мааниси ошол таза мамиле деген маани. Ошондо сахабалар лиман я Расулаллах, ошол сиз айтып аткан таза мамиле, ыкластуу мамиле кимдерге болот деп сурашты. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям лилла деди. Аллах үчүн болот деди таза мамиле. Дин ушул деди да пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Аллах үчүн деди. Вали китабихи, жана анын китебине болот таза мамиле деди. Алымдар баяндашкан, китебине кандай таза мамиле болот? Таза мамиле Аллахтын өзүнө кандай болот? Жана ошондой эле вали расулихи, анын пайгамбарына болот таза мамиле деди. Эми пайгамбарына таза мамиле биз анын хадисин үйрөнүп, хадисин таратуу менен болот. Пайгамбарга болгон таза мамиленин бири бул эмне экен? Биз айтып аткан азыркы хадис илимин үйрөнүп, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөттөрүн үйрөнүп, ошол сүннөттөрдү жайылтуу менен болот. Жана да бул жерде айтып атат, биз пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадисин үйрөнүп атканыбызда биз жанагы айтканыбыздай адамзаттын эң абзелинин өмүр баянын үйрөнгөн болуп эсептелебиз. Биз жөнөкөй адамдын өмүр баянын, жөнөкөй адамдын сөзүн, жөнөкөй адамдын амалдарын үйрөнүп атканыбыз жок. Мына ушул нерселерди биз билишибиз керек. Имам Шафии рахимахулла ошол хадис алымдарынын ордун баяндап туруп айтат: "Иза раайта раджулан мин асхабил хадис", эгерде сен хадис алымдарынын бирөөсүн көрсөң дейт, хадис илиммен алектенген хадис алымдарынын бирөөсүн көрсөң, "Факааннама раайта раджулан мин асхаби Расулилlah саллаллаху алейхи ва саллям", сен пайгамбардын сахабаларынан болгон бир адамды көргөн болосуң деди. Анткени хадис менен алек болгон адам ар бир нерсесинде, ар бир амалында пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга ээрчип аткан болот. Ал ошол сахабалардай болуп жүрүүгө аракеттенип аткан адам болуп эсептелет. Ошондуктан да имам Шафии бул сөзүндө эмне деп атат? Эгерде сен мухаддистердин бирөөсүн көрсөң, хадис алымдарынын бирөөсүн көргөн болсоң, сен пайгамбардын сахабаларынан болгон бир сахабаны көрүп атасың деди. Көрдүңүз урматтуу мусулман бир тооган. Демек мусулман адам дагы ошол пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадистерине бекем болуп, хадистерин изилдеп, хадистерин жайылтып, пайгамбардын сүннөтүнө бекем болуп аткан болсо, демек ал адам дагы ошол сахабаларга окшошууга аракеттенип аткан адам болуп эсептелет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Зайд ибн Сабит радияллаху анхудан келген хадисинде, бул хадисти имам Ахмад өзүнүн муснадында, жана имам Тирмизи өзүнүн сунанында, жана ад-Дарими рахимахулла өзүнүн муснадында алып келет. Бул хадис пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Наддараллаху мраан сами'a минни хадисан" деди. Хадис илиминин, хадистин, ошол хадис менен алек болгон адамдардын артыкчылыгын баяндайт пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Айтты: "Менден бир хадис угуп, бир эле хадис, фахафизаху", жана ошол хадисти жаттап, хатта юбаллигаху кама сами'a, ошол хадисти жаттай турган болсо, аны башкаларга жеткиргенге чейин уккандай кылып, бу ошол адамды Аллах субханаху ва таала жүзүн нурлуу кылсын деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуа кылып атат. Пайгамбардын бир хадисин жаттап жеткирген адамга
Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуа кылып атат. Менин хадисимди уккандай кылып башкаларга жеткирген адам деп атат, бир эле хадисимди. Ошол адамды Аллах нурга бөлөсүн деп атат. Алымдар айткандай, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул жерде бул дүйнөдө жана акыретте нурга бөлөсүн деп дуа кылып атат. Мынакей Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын хадиси менен алектенген адамдын артыкчылыгы. Бизге дагы мындан артык эмне артыкчылык бар? Эгерде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын хадисин үйрөнүп, алымдар түшүндүргөндөй түшүнүп, жана ошол хадисти өзгөртпөстөн, бурмалабастан жеткирип турган болсок. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сизге жана мага дуа кылып атат. Жүзүн нурлантсын деп атат. Жашоосун нурга бөлөсүн деп дуа кылып атат. Алымдар айткандай, бул адам бул дүйнө жана акыретте нурга бөлөнөт. Эгерде мына ушул азыркы хадиске чын дилден амал кыла турган болсо, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын хадисин жаттап, аны ошол жаттагандай жеткире турган болсо, андан кийин айтты: "Фарубба хамили фикхин гойру факих" деди. Мүмкүн кээде адам ошол хадисти жаттап атканда, ошол хадисти жаттаган адам ошол хадистин маанисин жакшы түшүнбөй калышы мүмкүн. Бирок жаттайт. Жаттап аны ошол жакшыраак түшүнгөн адамга жеткирип берет. Себеп дегенде адам хадисти жаттаганда өзү түшүнбөй калышы мүмкүн да. Аны башка бирөөгө айтып бергенде башка бирөө жакшыраак түшүнүшү мүмкүн. Демек жаттап калып ошону өзү жакшы түшүнбөй жатса дагы, өзүнүн башкаларга жеткирсе дагы мына ушул нерсенин артыкчылыгын баяндап атат. Көрдүңүздөрбү, урматтуу мусулман бир туугандар? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сиз менен мага эгерде пайгамбардын хадисин уккандай кылып жаттап туруп жеткире турган болсок, мына ушундай сүйүнүчтүү кабарын өзүнүн дуа кылып койгондугун баяндап атат. Аллах нурлантсын ошол адамды деп. Ушул хадистин түшүндүрмөсүндө шейх Абдул Мухсин Аббад деген алым хафизахуллах айтып атат: "Фа фи хадихи да'ва бишаратун лиман вақафа нафсаху ау вақафа нафсаху ва ваффара жухудаху фи хидмати суннати набавийя ва иблагиха" деди. Азыркы пайгамбарыбыздын дуасында дейт, өзүн сүннөткө, пайгамбарыбыздын хадисини арнап, ошол өзүнүн күчүн пайгамбардын хадисине кызмат кылууга жана ошол пайгамбардын хадисин жеткирүүгө арнап койгон адамга сүйүнүчтүү кабар бар деп атат. Азыркы биз айткан сөздү айтып атат. Демек сиз менен мен дагы пайгамбардын хадисин, тастыкталган хадисин башкаларга жеткирип турууда мына ушул нерсени ойлонушубуз керек. Мына ушундай бизге сүйүнүчтүү кабар пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдан айтылып атат. Ошентип дагы сөзүн улап, азыркы хадистин маанисин баяндайт. Кийинки хадисте имам Муслим рахимахуллах чыгарат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат: "Иннал ислама бадаа карибан" деди. Ислам дини чоочун сыяктуу болуп башталды деди. Башталганда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын доорунда ислам келген кезде ислам ушунчалык жат көрүнүштө тарады элдердин арасына. Ушунчалык элдердин кабыл алуусу эмне оор болду. Ошол исламды кармангандар ушунчалык чоочун адамдай, башка элден келген адам сыяктуу болуп көрүнүштү. Ушунчалык өгөйлөнүштү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эмне деп атат? Ислам ушундай болуп башталды деди башталышында. Ва саяуду карибан деди. Эми келечекте дагы ошондой чоочундугуна кайтат деди ислам.
сүннөттү, исламды кармангандар дагы ушундай бир оор абалга, бейтаныш башка элден келген адамдар сыяктуу болуп, ушундай бир чоочун адам сыяктуу болуп калат, ошол абалга барат деди ислам. Фатуба лил кураба деди. Эми ошол динди карманып, чоочун адам сыяктуу болуп жүргөн адамдарга бейиш болсун деди. Ошондой адам динин ушунчалык бейтаныш болуп, чоочун болуп турса дагы карманып турган, чоочун абалга калган адамдарга дагы эмне болсун деп атат? Ошол адамдарга бейиш болсун деди. Юнус ибн Убайд рахимахулла азыркы хадистин астында айтып атат: "Лейса шайун аграб минас сунна" дейт. Сүннөттөн өткөн чоочун нерсе жок дейт. Өгөйлөнгөн нерсе жок дейт сүннөттөн өткөн. Мындайча айтканда, эгерде өгөйлөнө турган, эгерде адамдардын арасында ушундай бир жаман абалга түртүлө турган, өгөйлөнө турган нерсе болсо, бул сүннөт деп атат да. Чындыгында, эгерде сүннөттү карманып турган болсоңуз, сиз дагы ошондой абалга кептелип калышыңыз бул мүмкүн. Эми сүннөттөн өткөн, ушундай өгөйлөнгөн чоочун нерсе жок деп атат. Ва аграбу минха ман я'рифуха деди. Эми ошол сүннөттөн дагы өтүп өгөйлөнгөн адам, же өгөйлөнгөн нерсе ошол сүннөттү билип турган адам деди. Демек, урматтуу мусулман бир тууган, эгерде мусулман адам ошол пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын суннасын карманып, өгөйлөнүп, башка элден келген адам сыяктуу болуп аткан болсо, элдердин арасына батпай, бул ошол адам билип коюу керек, ал пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын дуасына кирип турган адам. Пайгамбардын дуасы жетип турган адам, эгерде сабыр эте турган болсо. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам эмне деп атат? Ошол өгөйлөнгөн динди карманып туруп өгөйлөнгөн адамдарга, чоочун абалда турган адамдарга бейиш болсун деп атат. Демек, биз бул хадистен дагы хадис илиминин, сүннөт илиминин жогорку даражада экендигин билебиз. Анас радиаллаху анхудан келет, азыркы эскерген хадисибиз имам Муслимдин сахихинде келет, 145 номерде. Кийинки хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтты: "Инна бани Исраил ифтаракат аля 71 фирка." Исраил урпактары 71 топко бөлүнүп кетишти деди. Менин үммөтүм дагы 73 топко бөлүнөт деди. Менин үммөтүм 73 топко, жамаатка бөлүнүп кетет деди. Куллуха финнар илля вахида деди. Ошол 73-түн бир тобунан, бир жамаатынан башкаларынын баары тозокто деди. Баары тозокто болот, бирөө гана бейиште болот деди. Вахиял жамаа деди. Ал ошол бирөө, бир тобу ал жамаат деди. Жамаат ким? Ал ошол пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сахабалары. Жана ошолорго ээрчиген мусулмандар. Кайсыл доордо болбосун. 73-кө бөлүнөт, бирөө гана бейиште, 72-си тозокто болот. Ал ким десе, вахиял жамаа, ал жамаат деди. Алымдар айткандай, ким жамаат ал? Сахабалардын жамааты. Жана ошолорго ээрчиген кыяматка чейинки ар бир адам. Мына ошолор ийгиликке жете турган адамдар деди. Ийгиликке жете турган топтогу адамдар деди. Хадисти Ибн Мажа өзүнүн сунанында, жана имам Ахмад рахимахулла алып келет. Эми ушул жерден имам Ахмад рахимахулла азыркы жамаат деген пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сөзүн түшүндүрүп айтат. Ин лам якуну асхабал хадис
Fala adri men hum deydi. İmam Ahmed Şarafu ashabil hadiste Al-Hatibul Bagdadi alып келіп атат. Эмне дейт? Азыркы хадисте эскерилген ийгиликке жете турган жамаат ошол хадис алымдары болбосо дейт, мухаддистер. Хадис алымдары болбосо мен алар ким экендигин билбейм дейт. Көрдүңүзбү, урматтуу мусулман бир тууган? Хадис алымдарынын эмне ислам дининдеги ордун. Эгерде ошол ийгиликке жете турган жамаат хадис алымдары, мухаддистер болбосо мен билбейм ал жамаат ким экендигин дейт. Бул деген сөз ошол хадис алымдары ошол пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып жаткан жамаатка эң биринчи кире турган адамдар деп атат. Анткени алар айтканыбыздай алардын дем алуусу хадис менен болгон. Алымдар айткандай алардын бүт жашоосуна, алардын бүт абалдарына хадис, пайгамбарыбыздын суннасы аралашып кирип кеткен. Ошондуктан да имам Ахмад рахимахулла ошол ийгиликке жете турган жамаат ал хадис алымдары болбосо мен билбейм алар ким экендигин деди. Кийинки хадис, бул хадисти имам Муслим рахимахулла өзүнүн сахихинде алып келет. Саубан радиаллаху анхудан келет, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ла тазалу таифатун мин уммати захирина алал хак." Менин үммөтүмдөн bir топ, bir жамаат чындыктын үстүндө барышат деди. Чындыктын үстүндө болушат ар дайым деди. La yadurruhum men khazalahum hatta ya'tiya amrullah ve hum kezalik dedi. Аларды жардамсыз таштап койгон адамдар аларга эч кандай зыян бере алышпайт деди. Качанга чейин? Те Аллахтын буйругу келгенге чейин деди. Мындайча айтканда, кыяматка чейин деп айтып жатканы. Bir топ ушол чындыктын үстүндө бара берет деди. Али ибн Мадини рахимахулла айтат: "Hum ahlul hadis" дейт. Азыркы чындыктын үстүндө барат, чындыктын үстүндө көрүнүп бара беришет деген жамаат ким, bir топ, ал топ ким десе, алар ким десе, ким деп атат? Алар хадис алымдары дейт. Muhaddisler, hadis ehleri, hadis alımları deydi. وَالَّذ۪ينَ يَتَعَاهَدُونَ مَذَاهِبَ رَسُولِ اللّٰهِ Alar kimdir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din joldorun izildep artынан izildegendir de odat. وَيَذُبُّونَ عَنِ الْعِلِمْ de odat. Oşol hadis ilimin korgop, hadis ilimine jardan bergen adamlar. لَوْلَاهُمْ لَمْ تَجِدْ عِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ وَالرَّافِضَةِ وَالْجَهْمِيَّةِ وَأَهْلِ الْإِرْجَاءِ شَيْئًا مِنَ السُّنَنِ deydi. Egerde hadis alımları bolbogondo deydi. Hadis alımları, muhaddis alımlar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadislerin izildep jetkirgen oşol hadis alımları bolbogondo deydi. Sen mu'tezilitlerden, rafiditlerden, cahmitlerden, murciitlerden hiçbir hadisti, hiçbir sünnetті tabi albayt eleң deydi. Alar jetkirişken жоқ deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnetlerin, hadislerin. Jetkirgenler kimdir deydi? Hadis alımları deydi. Eğer alar bolbogondo sen azırkı eskerilgen cemaatlardın aldığında hiçbir hadisti, hiçbir sünnetті tapbayt eleң deydi. Mınaki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin sunnasın, Peygamberimizin hadislerin jetkirip, oşol hadisler menen alek bolgon hadis iliminin, oşol hadisler menen alek bolgon muhaddislerden, hadis alımlarının jana hadis iliminin ordu. Biz oşol alımdardın dayardap koygon hadislerin okup bugünkü günde ilim alıp özümüzdün dinimizdi turguzup atabыз. Ошондуктан да алымдар айткандай ар бир мусулмандын мойнунда акы бар дейт. Хадис алымдарына дейт.
Эмне үчүн? Анткени ошол хадис алымдары биз менен пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын ортосун пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадистери менен байланыштырган адамдар, хадис алымдары. Эгерде алар болбогондо азыркы бул жерде Али ибн Мадини айтып аткандай биз башкалардан эч бир сүннөттү таба албаган болот элек. Имамул Бухари айтып атат, азыркы жогорудагы бир топ чындыктын үстүндө бара турган ким десе, яни асхабал хадис дейт. Ошол биз айтып аткан хадис алымдары дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам дагы айтат, бул хадисти кээ бир калымдар бүт жолдорун, хадистин риваяттарын карап чыгышып, бүт ошол келген жолдору менен кубаттанып, далил болууга жарактуу хадис болот деп айтышкан. Мисалы имам Ахмад вал Алаи вал Навави деген алымдар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтты: "Яхмилу хадал илм мин кулли халафин удулуху" деди. Бул илимди деди, Куран сүннөт илимин ар бир доордо ошол доордун адилеттүүлөрү көтөрүп турат деди. Куран сүннөт илимин сактап жеткирип турат деди. Адилеттүүлөрү деп атат, удулуху деди. Алар кимдер? Алымдар айткандай, алар хадис алымдары. Хадисти жеткирип аткан. Хадис алымдары. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадистерин айтканыбыздай ошол хадис алымдары жеткирди. Алар кандай? Янфуна анху тахрифал қалин деди. Алар ошол адилеттүүлөр, мухаддис алымдар жана башка алымдар кандай? Чектен ашкандардын бурмалоолорун кайтарып, ошол бурмалоолорунан коргоп турат деди. Курандан, сүннөттөн. Чындыгында караңыз. Эгерде сүннөткө бирдеме кошулуп кала турган болсо, бир алсыз хадис кирип кала турган болсо, дароо алар чыгып баяндашат. Бул хадис алсыз, же болбосо бул хадистин маанисине туура эмес түшүндүрмө кирип калды деп дароо эмне алар коргошот. Эгерде чектен ашкан бирөө кирип туруп, ал хадисте жок нерсени киргизип, же туура эмес бир түшүнүктү бере турган болсо. Жана ошондой эле вантихал ал-мубтилин ва ta'wil al-jahilin деди. Ана адамдардын жана диндеги түшүнүгү тайкы болгон адамдардын туура эмес түшүнүктөрүнөн коргоп турат деди. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бул хадисинде дагы мухаддис алымдардын ордун баяндап атат. Хадис илиминин ордун баяндап атат. Адилеттүү адамдар деп айтып атат ошолорду. Көрдүңүзбү, урматтуу мусулман бир тууган? Биз дагы эгерде хадис алымдарынан болбосок дагы, ошол хадис алымдары жеткирген жолдо, ошол хадис алымдары жеткирип койгон сүннөт менен бирге болушубуз керек. Мына ошондо биз дагы азыркы эскерилген хадистердин маанилерине толук кирбесек дагы, эмне кандайдыр бир деңгээлде ошол артыкчылыктарга, фазилеттерге ээ болобуз. Суфьян Саури деген имам, алым айтат: "Ал-малаикату хуррасус сама" деди. Периштелер асмандын корукчулары деди. Асманды коруп турган кароолчулар деди периштелер. Ва хуррас ва асхабул хадис хуррасул ард деди. Хадис алымдары жерди коргоп тура турган адамдар деди. Башкача айтканда, жер бетиндеги динди, пайгамбарыбыздын хадисин, туура жолду, пайгамбарыбыздын акыйдасын, суннасын, туура жолун коргоп тура турган адамдар деди. Хадис алымдары. Ал эми периштелер асманды коруп тура турган махлуктар деди. Чындыгында ошондой да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадисин канчалык деңгээлде коргоп коюшталар. Урматтуу мусулман бир тууган, биз бул нерселерди алуудан максат
Биз эмне ошол сүннөттүн ордун билебиз. Бизге сүннөт ушунчалык артыкчылыктары менен, ушунчалык эгерде биз жанакы кантип келгендиктерин үйрөнө турган болсок, ушундай оор болгон жолдор менен келди. Ушунчалык таза болгон жол менен келди. Жөн эле бирөөлөр жеткирип койгон жок бизге. Ушунчалык таза жол менен хадистердин иснаттары бизге кимдер жеткирди? Бүт ошондой таза адамдар менен жетип келди. Ошол хадисти бизге ушундай абалда жетип келүүсүнө кимдер себеп болуп атат? Бүгүнкү хадисибизде алып аткандай, алар хадис алымдары, мухаддистер. Имам Ахмад рахимахулла айтат: "Лайса қаумун инди хайрун мин ахлил хадис" дейт. Менин алдымда, менин назарымда хадис алымдарынан өткөн жакшы адамдар жок дейт. Хадис алымдарынан, мухаддистерден өткөн жакшы адам жок дейт. Эмнеге десе, лайса я'рифуна иллал хадис дейт. Анткени алар хадистен башка нерсени билишпейт дейт. Сүйлөсө хадистен сүйлөшөт, амал кылышкан болсо хадиске карап амал кылышат деп атат. Мага ошолордон өткөн жакшы адамдар жок деп атат. Мынакей хадис илиминин жана хадис алымдарынын орду. Жанакы имам Шафиидин сөзүн эскердик. Эгерде сен хадис алымдарынын бирөөсүн көргөн болсоң, сен пайгамбардын сахабаларынан болгон бирөөсүн көрдүң деди. Абу Дауд рахимахулла айтат: "Лаула хадихил исаба лан дараса ислам". Yani ashabul hadis alladina yaktubuna al-athar deydi. Abu Davud rahimahullah. Mınakey imamdardın sözleri. Emne deydi? Egerde laula hadihil isaba deydi. Egerde moğul top deydi. Hadis alımlarını aytып. Egerde moğul top çok bolğondo, uşul hadis alımdары çok bolğondo İslam жоголуп кетмек deydi. Чындыгында ошолор жеткирбеди бизге. İslam деген эмне? İslam ошол пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын суннасы. İslam ошол пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадистери. Дин İslam ошол хадистен алынат. Жана Аллах субханаху ва тааланын китебинен, Курандан алынат. Эми бул жерде Абу Дауд айтып атат, эгерде хадис алымдары болбогондо İslam жоголуп кетмек дейт. Ал-А'маш рахимахулла айтат: "La a'lamu qawman afdala min qawmin yatlubuna hadal hadis" deydi. Men hadis илимин талап кылып жүргөн адамдардан өткөн жакшы коомду, жакшы адамдарды билбейм дейди. Билбейм дейди. Wa yuhibbun wa yuhyun hadhihi sunna deydi. Жана ошол суннаны тирилтип жүргөн хадис алымдарынан өткөн жакшы адамдарды билбейм дейди. وَكَمْ أَنْتُمْ فِي النَّاسِ وَاللَّهِ لَأَنْتُمْ أَقَلُّ مِنَ الذَّهَبِ deydi. Hadis alımlarına aytып атат. Силер адамдардын арасындагы өтө аз болгон адамдарсыңар дейди. Жана силер алтындан дагы сейрек кездешүүчү, ушундай аз табылуучу адамдарсыңар дейди. Hadis alımlarına aytып атат. İmam Ahmed aytат, дагы aytат: "Ahlul hadis afdalu man takallama fil ilm" deydi. Hadis alımdары ilimde, эгерде илим жөнүндө сүйлөй турган болсо, эң адамдардын абзелдери дейди. Hadis алымдары, мухаддистер эгерде кандайдыр бир маселеде сүйлөй турган болсо, алар ошол маселеде эң мыкты сүйлөгөн адамдар дейди. Эмне үчүн урматтуу мусулман бир тууган? Анткени алар хадистен башка жака чыкпайт. Жанагы айтканыбыздай, алар сүйлөсө хадистен, амал жасаса, хадиске карап туруп амал жасайт. Алар анча-мынча ой пикирлерди бул жака алып келишпейт. Ошондуктан да имам Ахмед эмне деп атат? Илимде сүйлөй турган болсо, ошол хадис алымдары эң мыкты сүйлөгөндөр дейт.
Демек, урматтуу мусулман бир тууган, биз мынакей бүгүнкү сабагыбызда ошол сүннөт сабактары деп аталыштагы бүгүнкү сабагыбызда бир аз болсо дагы ошол биз үйрөнүп аткан сүннөт сабактарыбыз деги эле кимдер тарабынан келген жана бул сүннөт илиминин артыкчылыгы кандай, мына ушул нерселер жөнүндө кыскача билип алууну кааладык. Эгерде биз бул биз үйрөнүп аткан хадистер кантип, кандай жол менен келгендиктерин билбесек, анда биз хадиске амал кылууда дагы биз кандай десем, ошол хадистерге амал кылууда дагы биз кемчилдиктерди кетиребиз. Анткени биз хадистер бизге кантип жеткендигин, бул хадис илиминин орду кандай экендигин билген жокпуз. Ошондуктан да биз азыркы имамдардын жана андан алдын кээ бир хадистерди, кээ бир аяттарды келтирип атабыз. Демек, ар бир мусулман адам билүү керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадисин, суннасын үйрөткөн хадис илиминин орду өтө жогору. Анын орду пайгамбарыбыздын бул үммөттө орду кандай болгон болсо, дал ошондой. Биз айттык го, биз хадис илими менен суннаны үйрөнүп атканда, биз жөнөкөй адамдын сөзүн үйрөнүп атканыбыз жок деп. Биз бизди бейишке алып бара турган пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадисин үйрөнүп атабыз. Бейишке алып бара турган жолду баяндап койгон Наби саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүн, жолдорун үйрөнүп атабыз. Биз пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айткандай, мен силерге атаңар сыяктуумун, мен силерге диндеги бардык нерсени үйрөтөм деп айтып турган Наби саллаллаху алейхи ва салламдын хадисин үйрөнүп атабыз. Сүннөттөрүн үйрөнүп атабыз. Анткени, урматтуу мусулман бир тууган, бүгүнкү күндө сүннөттүн орду ушунчалык төмөн даражага түшүп кеткен. Эгерде сиз мен мусулманмын, мен пайгамбардын чыныгы туура жолундамын деген адамдарга пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадисинен бир хадисти айтып турган болсоңуз, сиз алып келип турган ал хадиске карабайт. Ал хадиске амал кылбайт. Ал хадиске кайтпайт ал адам. Эмне үчүн? Анткени ал адам хадистин ордун билбейт. Суннанын орду канчалык экендигин билбейт. Ошондуктан да ал адам ал хадисти албайт. Биз ошондой болгон мусулман бир туугандарга Куран сүннөттүн орду кандай? Пайгамбарыбыздын хадисинин орду кандай болуш керек? Сахабалар кандай абалда болушту пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадиси келип турган учурда? Ошолорду үйрөтүшүбүз керек ал адамдарга. Эгер ал адамдар хадистин орду кандай экендигин билбесе, хадис илиминин орду кандай экендигин билбесе, суннанын орду канчалык экендигин билбесе, ал адам биздин хадисибизди кантип кабыл алат? Ошондуктан да биз ушул хадис сабактары деп аталыштагы сабактарыбызды алып келүүдөбүз. Ошондуктан биз кээ бир мусулман биздин бир туугандарга бул анча деле кызыктуу болбошу мүмкүн. Бирок хадистин бул сабактарыбыздын зарылдыгы биз айтып турган азыркы тараптардан келет. Ошондуктан, урматтуу мусулман бир туугандар, биз ошол эгерде кайсыл бир хадисибизде, кайсыл бир сабагыбызда пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадисин эскерип турган болсок, биз эскерип аткан нерселерди билишибиз керек. Бул жөнөкөй адамдын сөзү эмес экендигин билишибиз керек. Аллах субханаху ва тааля тандап бизге жиберген пайгамбардын сөзү экендигин билишибиз керек. Ал зат пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам, Аллах субханаху ва тааля айткандай, биз үчүн өзүбүздөн дагы ырайымдуу болгон зат. Биз өзүбүзгө канчалык күйүнөбүз,
Канчалык өзүбүзгө өзүбүз эмне мээримдүү болобуз. Пайгамбар бизден өтүп мээримдүү биз үчүн. Аны Алла субханаху ва тааля өзүнүн сөзүндө баяндап коюп атат. Лакад жаакум расулун мин анфусикум. Силерге пайгамбар келди силердин өзүңөрдөн болгон деп. Азизун алейхи ма аниттум. Ал пайгамбарга силерге оор болгон, силерди кыйнаган нерсе кыйынга турат деп. Харисун алейкум. Силер бейишке кирүүңөр үчүн, силер туура жолдо жүрүүңөр үчүн умтулган зат деп атат. Бил муъминина рауфур рахим. Жана ал пайгамбар ыймандуулар үчүн мээримдүү, ырайымдуу деп атат. Демек биз урматтуу мусулман бир тууган, ошол пайгамбардын сүннөтүн үйрөнүп атабыз. Ошол пайгамбардын сүннөтүн үйрөтө турган хадис илимин, ошол пайгамбардын сүннөтүн жеткирип турган хадис алымдарынын мартабасын, даражасын үйрөнүп турабыз. Ошондуктан сабагыбыздын аягында урматтуу мусулман бир туугандар, биз бекем аракет менен ошол пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадистерин, сүннөттөрүн үйрөнгөнгө аракет кылалы. Биз бүгүнкү күндө ушундай доордо жашап атабыз. Пайгамбардын сүннөтү бидат болуп көрүнүп турган доордо жашап атабыз. Пайгамбардын сүннөтү бидатка айланып, бидат амалдар сүннөткө айланып калган доордо жашап атабыз. Жана Юнус ибн Убайд айтты го, сүннөт ушунчалык бейтаныш, чоочун деп. Бүгүнкү күндө биз ошол өз доорунда айтып атат бул имам. Ал доорлор кандай доор болгондугу бизге белгилүү. Ал доорлордо сунна биздин доордогудай абалда эмес эле. Ошол доордо туруп ошол сөзүн айтып атат. Эми алымдар айткандай, бүгүнкү биздин доордогу сүннөттүн абалы кандай? Айтканыбыздай, сүннөт амалдар бидаттай болуп көрүнүп турган абалда. Эгерде сиз могул кандайдыр бир сүннөттө бар амалды айтып турган болсоңуз, ал адам бидат амалдай кабыл кылып турат ошол амалды. Биз ушундай доордо жашап атабыз. Ошон үчүн биз урматтуу мусулман бир туугандар, динибизди, пайгамбардын туура жолун, сүннөтүн бекем үйрөнөлү. Үйрөнөлү, ошол сүннөттү башкаларга тараталы, аракет кылалы. Жанагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадисине киргенге, ошол хадистеги пайгамбардын дуасынан үлүш алып калганга аракет кылалы. Наддараллаху мраан сами'a минни хадисан деп атат. Фабаллагаху кама сами'a. Менден бир хадисти угуп туруп, уккандай жеткирген адамды Аллах Таала нурлантсын деп атат пайгамбар. Нурга бөлөсүн деп атат ошол адамды. Жашоосун нурга бөлөсүн деп атат. Жүзүн нурга бөлөсүн деп атат. Алымдар айткандай, ал адам бул дүйнөдө нурдун үстүндө жашайт. Туура жолдо жашайт ал адам. Нурлуу болуп жашайт. Эртең кабырында дагы нурга бөлөнүп жашайт. Жана ошондой эле андан кийин кыяматта дагы нурда болот. Ал адам акыры барып, нурлуу бейишке кирип, ошол Алла субханаху ва тааля сүннөт ээлерине даярдап койгон нурлуу бейиштен орун алып, ошол бейишке барып жайгашат. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, биз ошол пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүн катуу аракет кылып үйрөнгөнгө аракет кылалы. Алла субханаху ва тааладан тиленели, жана пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадисин жеткиргенге аракет кылалы. Бүгүнкү күндө жеткирүүнүн жолдору оңой, жеңилдешкен, алхамдулилла. Ошол жолдордон пайдаланып, ошол пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам хадистеринде эскерген соопторго жетишкенге аракет кылалы. Алла субханаху ва таала баарыбызга жардам берсин. Валлаху алям. Ва саллаллаху ва саллам аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Субханакаллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк.